Баткен өрөөнүндө кыргыз-тажик чек араларын демаркациялоо иштери ыкчам жүрүүдө. Учурда Баткен районунда жүрүп жаткан чек араны тосуу иштеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскерлери дагы коюлган милдеттерин так аткарышууда. Чек арабыз дагы жакшы жагынан чечилип, буюрса мынакей чек арабызды тозуп жатабыз. Чек арабызды тозуп тозобозак, Кудай буюрса эки элдин ортосунда достук болуп, бири-бирибизге жакшы мамиледе болуп. Аба ырайынын кандай экендигине карабастан мекен үчүн, эл жердин тынчтыгы үчүн күжүрмөн иштерди аткарып, УКМдин Баткендеги 3-өзүнчө издөө куткаруу отрядынын жана Баткен облусу боюнча башкармалыгынын аскер кызматкерлери катышууда. Чек арада озоткан усканын аябай сыймыктанам. Негизде бул муундарга нелерге аябай жакшы нерсе келечектеги өзүбүздүн бала чакаларыбызга. Эске сала кетсек, кыргыз-тажик чек арасын демаркациялоо иштери 420 чакырым аралыкты түзөт. Жылдын аягына чейин мерчемделген жооптуу мындай ишке өлкөнүн куралдуу күчтөрү тартылып, коомчулук тарабынан да ар тараптуу колдоолор көрсөтүлүүдө. Чек араларды тосуу иштери талаш шартында тоо таштарды аралап өтүүгө туура келгендиктен көчүп жүрүүчү аскер шаарчалары курулуп, иш күн сайын алга жылууда. Чек арасын тосуу жумуштарын алып барып жатабыз. Ушул кыргыз-тажик чек арасын тосуп бүткөн соң эки элдин ынтымагы жакшы болуп, чек арабыз тынч болуп, эки элдин катнашы жакшы болот деген. Чек аранын бекемделишин, коңшу элдердин мамилелеринин жакшырышын эл ар тараптуу колдоп жатышат. Буюрса саналуу убакыттардан кийин эки өлкөнүн чек аралары демаркациялоо иштери аяктап, эзелтен баскан жолу, ичкен суусу бир кыргыз-тажик калкы өнүгүүгө карай ишенимдүү кадам ташташат.